Bir нече ай мурун Кант шаарынын тургуну Александра Данько бөйрөк тушу ооруп тынчын алган соң жергиликтүү клиникага кайрылган. Бирок ал жерде дарыгерлер так диагноз коюп, ооруну аныктай алган эмес. Кийинчерээк оорусу күчөп баштаганда ЭОС медициналык борборуна кайрылып, табарсык түтүктөрүндө таш бар экенин билген. Анын кесепетинен бөйрөктө да ириң пайда болуп, өмүрүнө коркунуч жарала баштаган. ЭОСтун дарыгерлеринин жардамында ал каттуу зат хирургиялык операциясыз эле майдаланып жок кылынган. Азыр Александранын саламаттыгы жакшы. Сейчас я, знаете, наверное, как Билесизби, мен азыр дүйнөгө кайрадан келгендей болуп турам. Төрөгөндө аял кишинин жаны болуп көрбөгөндөй ооруйт деп айтышат. Бирок заара бөлүп чыгаруу системасынын түтүктөрүндө таш туруп калган кезде анда 1000 эсе күчтүү ооруну сезесиң. Ал учурда уктамак турсун, отуруп же ордуңда тура албай каласың. стоять, не спать, то есть это очень больно. Учурда бөйрөк же табарсык түтүктөрүндө пайда болгон таштардан арылуу үчүн сөзсүз эле хирургиялык жолго кайрылуунун зарылчылыгы жок. ЭОС медициналык борборлорунун дарыгерлердин айтымында бүгүнкү күндө заманбап дистанциондук ультра толкундуу литотрипсия жабдыгынын жардамында көпчүлүктү кыйнаган мындай дарттардан оңой эле кутулууга болот. Бул заара бөлүп чыгаруучу системадагы таштарды толкун менен аралыктан уруп талкалоо усулу. Этот аппарат, он в чем хорош? Здесь он очень хорошее оснащение идет. Здесь под контролем. Бул жабдыктын өзгөчөлүгү рентген жана УЗИ аппараттары менен биргеликте жабдылган. Алардын жардамы менен ташты дароо аныктап, ошол учурда эле аны майдалоого мүмкүнчүлүк бар. Башкача айтканда, катуу зат кумга окшоп майдаланат жана ал заара менен чыгып кетет. Бул процедурадан кийин бейтап эч кандай кыйынчылыксыз дароо эле үйүнө чыгып, кадимки жашоо образын уланта берет. Идти домой без всяких трудностей. И может продолжать обычным днем, да, жить. Импульс таш пайда болгон органга оңой берилип, энергия даректүү багытталат. Бул кристалдык заттын ордунда бузулуусуна алып келет. Жыйынтыгында каттуу зат кум сыяктуу майдаланып, ал дарылоонун соңунда заара чыгуучу жолдор аркылуу өзү сыртка чыгат. Мындай дистанциондук дарылоо усулу хирургиялык жол менен дарылоого караганда бир топ арзан болгону менен эффективдүүлүгү кыйла эле жогору. — 75–80% дробится вот с этим аппаратом. Катуу заттын 75–80% ушул жабдыктын жардамы менен талкаланат. Эгер таш чоң көлөмдүү жана оору өтүшүп кеткен болсо, аны атайын эндоскопикалык жаңы заманбап аппаратынын көмөгүндө бычак тийгизбей, операциясыз лазер менен майдалап тазалайбыз. То есть без разрезов, без оперативных вмешательств, камень любого размера мы можем с помощью лазера раздробить этот камень и очистить полностью. Белгилей кетсек, дистанциондук ультра толкундуу литотрипсия жабдыгынын 6-мууну Кыргызстанда бир гана ушул клиникада бар. ЭОС ар кандай патологиясы бар бейтаптарга диагноз коюп, дарылоого багытталган көп профилдүү медициналык борбор. Мындан тышкары заманбап технологиялардын жардамында жогорку категориядагы тажрыйбалуу дарыгерлер жаңы усулдар менен ар кандай операцияларды жасайт. Жогорку даярдыктагы өмүр сакчылары дээрлик бардык багытта ар кандай татаалдыктагы хирургиялык жардам көрсөтөт. У нас работают очень квалифицированные сотрудники. Бизде жогорку квалификациялуу адистер эмгектенет. ЭОС медициналык борборунда ар кандай деңгээлдеги хирургиялык, гинекологиялык, урологиялык профилдеги мыкты адистештирилген медициналык жардам көрсөтүлөт. Ар кандай операцияларды да жасайбыз. Анан калса алар заманбап технологиялардын жардамында ишке ашат. Абсолютно разные операции на органах брюшной полости, на органах малого таза, урологические операции выполняются, причем они выполняются современными методами с применением новейшего современного оборудования. ЭОС хирургиялык стационардык борборунда 10 жылдан жогору тажрыйбасы бар квалификациялуу ак халачандар бейтаптарга ыңгайлуу шартта тынымсыз камкордук көрөт. Ананда оорулуу адамдын куландай соо болуп сакайып кетүүсүнө кепилдик берет. Бул медициналык борборго жаш балдардан башка бардык курактагылар кайрылып, сапаттуу кызмат ала алат. Чынара Нурсеитова, Бегмай Жаныбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.